Бул киши буга чейин ошо жогорку кеңештин алдында, жогорку кеңештин жыйынында 7 миллион калктын алдында жогорку кеңештин алдында кечирим сураганына карабастан бүгүнкү күндө деле кайрадан мындай орунсуз туура эмес иштерди алып баратат десек туура болот. Доктор айтасыздар, ал кишинин сүйлөгөн сөзү негизи эле этикасы мамлекеттик кызматкердин этикасына жатпайт. Мен ойлойм, кандай гана бийликте болбойлук, депутат болобузбу, министр болобузбу, негизи эле өкмөттүн өкүлү болсок дагы ар бир инсан бул иштеп аткан иште мамлекеттик кызматкердин этикасын сактаныш керек. Экинчи сурообуз дагы бар эле, могу ККМ салык системасы боюнча пикириңизди билдирсеңиз, кечээ күнү эле президент Садыр Жапаров базарлардагы баягы нааразычылык акцияга чыккандар менен жолугуп 6 айга уруксат берди да, негизи эле салык системасы кандай жүрүп атат, түшүндүрүү иштери кандай болуп атат? Эми азыр ККМди комментарий берген уже кеч болуп калды го дейт. Эмнеге дегенде токтур айтып атасыз, мынакей кечээ күнү президенттин сөзү эл алдына чыгып, элди түшүнүп, ошо дагы жарым жылдык убакытка созуп атат. Бул дагы болсо ошо мен ойлойм, ошо элге дагы убакыт берүүгө даярданганга, анан ошондой эле салык кодекстен дагы бийликке дагы убакытта ошо туура кылып атпасыз, туура эмес кылып атасыз, жок кандайдыр бир жеңилдиктерди кылсак болобу деген бул ошо убакыт деп ойлойм. Негизи эле түшүндүрүү иштери жакшы жүрбөгөндүктөн ушундай нааразычылыктар келип чыкты деп атат да. Өзү эле салык кызматы кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат сиздин бабыңызда? Эми түшүндүрүү иштери деп айтып атышат, бирок канчалык миң түшүндүрүшсө деле доктор айткандай эле ага деген ошо отчет бериш үчүн бухгалтер алыш керек болуп атат да. Эми мындай карасак, базарда деген эми билими жогору эмес, допустим, среднее образование жок болсо улап калган биздин ата энеси менен тең кишилер соода кылып атышат да. Ал кишилерге бүгүнкү күндө ошо ККМ менен колдонгон, ошого эле интернетке кирип отчет берген өтө эле чоң кыйынчылыкты жаратат да. Элементарно телефондогу ошол эле эми WhatsApp го баарыбыз эле өздөштүрөк, бирок ошол эле Instagram болобу, Facebook болобу, же кандай бир башка приложенияларды мен ата энем үчүн деле мындай кичине оорчулук жаратат да. Анан түшүндүрүү иштерди жүргүзүш керек, бирок мен ойлойм кандайдыр жеңилдикке барышат го деп.